Ва ясауна фил арди фасада, жер бетінде бұзықлық қылғандар не қылады? Юқаттал, өлтіріледі. Ау юсаллаба, асылады. Біздегі мұсылмандар бар түр көріш атабызда әке авторитет, оғын танып қалғанда. Бұл болса, кончыныларда ұшындағы ұрыш керек. Әке сіз Хамзасызда, бұмдайсызда деп, мешітте орында деп бар көрішіп, либо закон менен жашағыла, либо Қырғызстаннан шығып кеткелі. Оғында чорный болып жүрген, анан кейін кішінелі бір жақшылық ішті қылып мешіт салып қойса, жол болсам сақал қойып қойған болмаса ле, болды ошоны мақтап жатып қалынады. Егер ошол организациядан шықпаса дағы, шықса башқа кеп, не деген империялар тоға қылғанда, бұл тоға қылды шоны депчі. Бирок палан жақшы, анын орында талимдер уюштуруп турат эле, палан жақшы деп туруп, кейбиркилер мақта Умар радиаллаху анху теңеп коет да. Палан Умар радиаллаху анху орында Хамза мынтип тартипке сап койгон экен, анан мынтип койгон экен. Ака сиз Хамзасызда, бумдайсызда деп мешітте орында деп барып көрүшүп, маттарын айтпай эле коеюн. Эки бүкүлүп, өткөндө Суламан той мешітинде көрүшүп атат да, бир 6-7 ай алдымчы. Ондай уважение болбош керек. Дагыям ошол иштен кылуу организацияны жүргүзүп табабы? Бул балтажи болчу. Бул Алла Таала буларга кандай өкүм берген? Же өлтүрүш керек, же асылыш керек, же колу же буту кесилиш керек, же кубалаш керек. Ошондой өкүм, анан ошондой өкүмгө биздеги мусулмандар бар түр көрүш атабызда әке авторитет, оғын танып қалғанда. 1-2 ай түрмөдө жатып калып ошону атылып калган, көп карапайым элге танып айта билбейт алчы. Кичине түшүнүп калгандар деп бар эле ташташ керек ал нерсени. Мисалы өткөндө Куран жарышы болду. Берке чорнелерден бияк өтөлү да, түшүнүктүн текшериш үчүн. Палан Куран жарышы алып тур десе, бир барак эле сертификат берилди. Бечара ошого эле сүйүндү, машалла. Бул өмүрүн берген да, Алла Тааланын аятын көтөрүп атат. Бир парак сертификат. Кыяматка барганда биздин түшүнүгүбүздөн суралабыз. Мамиле Алланын өкүмү менен кылыныш керек. Биз мындай нерсе болуп калат да. Азыр шариаттын өкүмдөрүнүн худут бар. Бүткүл дүйнөдө хадатса деп эсептелинет го, жазасы өзгөрбөй турган деңгээлдеги өкүм. Арак ичкендерге не деген өкүм бар билесиздерби шарият боюнча? Бирөө алкаш. Биздин шариятыбыз кандай өкүм кылат билесиздерби? Ким билет? 80 камчы урат. Элди топтойт, байлайт, 80 камчы урат. Арыгыраак, бечарараак болуп калса, иче берип ден соолук түгөнүп калса, сот кичине жеңилдетет. 40 камчы же бир сал мындай весиң азыраагын ургула дегендей кылыпчы. Бул болсо кончыныларда ушундай кылып уруш керек да. Бандиттерге түшкөн аяттын тафсирине кире токтоло эле да. Иннама жазаул лазина юхарибуна Аллах ва расула. Аллахка жана Аллахтын элчисине каршы душмандык кылып согушкандар, эч ким согуша албайт, бирок Аллахтын өкүмүнө каршы согушуп, башка ва ясауна фил арди фасада, жер бетинде бузуклук кылгандар не кылат? Юқаттал, өлтүрүлөт. Ау юсаллаба, асылат. Бул аяттан кийинчи, бул жерде таргипта кетпейт, мынткеле ана мынткеле депчи. Калайсыз кыяматка чейин аят тура берет да. Неме Майда сүрөсүнүн 33-аят. Же колу же буту черес кесилет. Юнфа минал арзи, жерден куулунат да. Алымдар муну айткан. Булар вариантпы же бардыгы колдонобу депчи. Алымдар ортосунда талаш, муну айтылган жазалардын бардыгычы. Жок, булар ау деп келгени менен бул катар келгендиктен мунун кайсысын колдонсо болот. Жеңилирагына колу кесилет, оорурагына не кылынат? Өлтүрүлөт. Же болсам жеңил же оордун ортосунда болсо жерден куулат. Кыргызстандан чыгып кеткиле депчи. Мисалы бандиттерге эскертип, жакшы эле эскертүү болду, алхамдулилла. Бул чоң шариятка деле бир топ жардам болсо керек. Либо закон менен жашагыла, либо Кыргызстандан чыгып кеткиле деген өкүм болду. Ошол нерсеге ишке ашып атат. Ибрахим Адхамга айткан, мен күнөө кылам дегенде бир дел ойракчы. Жер Аллахтын жеринен чыгып кет дагы, любой жакта күнөөңү жаса деди эле, чыга албайм деди. Ташташ керек. Антпесе либо могул дүйнөдө жазасын аласың деп биз айта албайбыз, бирок кыяматта точно тозокто азабы болот. Валахум азабун шадид болот. Аларга катуу азап бар депчи. Муну эскертип коебуз, бирок бул эскертүү оюздан чыгарган эскертүү эмес. Бул Аллах тарабынан келген. Муну аяттардын номерлери менен бекер айтпай атабыз, ал боло турган нерсе алчы. Алла Таала бул аяттын аягында залика лахум хизун фид дунья. Муну кылган азаптар бул дүйнөдө алар
жазасын таап капаланыш үчүн ал эми ахиретте алар үчүн өтө оор азаптар бар. Алла Таала шариятта 6 түрдүү эреже бар, хат бар. Хат ушу араб тилинде бир адамдын күнөөсүнө коюлган жаза, өзгөрбөй турган жаза. Муну англисчадагы, орусчадагы хат деп эле колдонот. Мисалы, хадатсва деп коет го. Юристтер болгон болсо түшүнөсүздөр. Муну кылмыш боюнча мындай хадатсва бар, мындай хадатсва бар. Ушул араб тилинен хаттан алынган да. Хат бул өзгөрбөй турган жаза. Биринчиси зынанын хады. Ким зына кылган болсо, зынанын өкүмү бар, бойдок болгон болсо 100 камчы жейт. 100 камчыда эгер ден соолугу начарак өлүп калышы мүмкүн. Чыдаса чыдашы мүмкүн. Эгер үйлөнгөн болуп туруп зына кылган болгон болсо, анда аны экөөнүн тең ташпаран кылышат. Эгер бул өкүм бир жолу ишке ашкан болсо, ошол городдо такыр зына болбой калат корккондончу. Бул бекерден эмес. Экинчи хадди сарика, уурлуктардын бирөө-бирөөнүн үйүнө уурлукка кирди, бул адамды кыйнайт. Мисалы, бирөө топ майдалап тапкан нерсесин урдатып алса, бул адам кыйналат, жүрөгү сыгылат. Не кылышынан билбей канча убакыт өтөт да. Буларга шариат ас-сариq ва сарикату фaqta айдияхума. Уурдаган эркекке да, уурдаган аялга да колдорун кескиле деген. Жазаан бима касабу, кылган иштерине жаза, накала мин Аллах тарабынан азап иретинде кылган. Неге дегенде, кээде уурдаган адамды апарып камап койгон болмосоң, онун жаштыгы кетти, башка кетти, наразы болушу мүмкүн. Бирок уурдаган адамың колун кырып койгон болмосо, өкүндү, бирок кайра оңдоп кеткенге шанс бар. Бирок кайра уурдайын эле деп атса, уурдаган адам сөз немен урдайт? Путу менен урдайт, немен урдайт? Колу менен урдайт да. Ушу эшикти ачып атканда эстейт дагы, азыр мына кесилди. Кокус карап калсам бия кесилет деп туруп кайтканга шанс болот да. Эгер ал болбосо, адам кайтпайт. Үчүнчүсү хаттул кадл, атайлап адам өлтүргөн болбосо анын жазасы бар. Андан кийин хадду шурбул хамр, арак ичкендердин жазасы, жана айттык го, 100 камчы желенет. Андан кийин хаддул казф, аялдардын аркасынан ушак сөз сүйлөгөндөргө хат бар да. Мисалы, палан мындай менен жүрүп кеттир, палан мындай жүрүп кеттир дегенге точно 4 далил алып келбесең, азыр закон бар, неге бар? Эгерде ал зынакор деген сөздү өзүнөн кыргызча же орусча айткан болгон болсо, штраф бар, административчи. Бирок шарият боюнча ошондой кылган болгон болсо, фажлидухум 80 жалда, 80 камчы ургула. Андан кийин алтынчысы хадд ридда бар, динден кайткандар, ислам немесинде дагы өлтүрүлөт, башы алынат. Анткени бул өкүмдөр айтылган учурларда мусулман ушундай катуу бир өлтүрүлөт, кыркылат, урулат деген бул бир чекеси гана. Бул Китабул Худудда бир өкүмү гана. Ал эми исламда кулк мүнөзгө тиешелүү, ибадатка тиешелүү өкүмдөр бардыгы бар да. Жамандайм деген адамдар ушул жагын эле кармап жаманды алып чыгып кетер. Бул коом арасында тартиптеш үчүн чорнийлерге, башка понятияларга мынакей, сен аны коюп тур, Алла Таала мынаны түшүргөн деш үчүн гана айтылган аят. Ал эми кылмыштан такыр алыста болгон мечит ахлине ибадат маселелери өтүлөт, буга чейинки өтүлүп аткан нерсе. Анан зулум болуп койболбу дегендерге Алла Таала инналлаха ла yazlimu мисқала зарра, Алла Таала бир кыпынчалыктагы пендеге зулумду кылбайт. Сөзсүз түрдө пайда болот. Алла Таала мынтип айткан: "Афала ятадаббарунал Кур'ан", мына Кур'ан аяттарына кичине оюңар жүгүзбөйсүңөрбү? "Вала кана мин инди гайрилла", эгерде Аллахтан башка жактан бир өкүмдөрдү издей турган болмосоң, лаважада фи ихтилафан катира, сөзсүз түрдө талаш-тарыштар табасың. Ошол чорный жизньде жашагандардын бардыгы эң аягында тоба кылган не деп тоба кылат? Өмүрүн бекер кетирип буларды ката экен деп чыгат. Өмүрүнүн акырына чейин шарият өкүмүнөн жашагандар өкүнгөнүн көрдүңүздөрбү? Өлүп атам, алхамдулилlah, ушу Кудай берген экен, инсаф берген экен, шарият өкүмүнөн жашадым, зор жашадым деп өтүп кетишет. Алла Таала эскертүүрөтүн атуминуна би бa'дил китаба такфуруна би бa'д. Силер Алла Тааланын кээ бир өкүмүн алып туруп, кээ бирин таштайсыңарбы депчи. Алла Тааланын мусулман болдукпу толук карман айылдагы жарым мусулман болбойлу. Алла Таала "Ваман ахсана миналлахи хукман лиқауми юқинун", түшүнгөн адамдарга Алланын өкүмүнөн дагы жакшы каякта өкүм бар экен. Аллахтын гана өкүмү эң алдыңкы деп айткан. Дагы бир башка бир аятта "Удхулу фис-силми каффа", Аллахтын динине толук бойдон киргиле. "Вала таттабиу хутуати шайтан", шайтандардын жол менен баспагыла деген. Биз мусулманбыз. Алланын динине толук кирели. Кичине бир понятабыз чыкса өзүбүздүн, түшүнүгүбүз келсе, биздин өсүп калган нерсебиз келсе, бардыгыны шариятка алып келип туруп реставрация кылайлы. Кайры каршы ашыкчалык кылсак 40 абыз дагы шариятка дал келген жери менен жашап өтүп кетели иншалла.
бактылуу болобуз. Бул сиздерге айтылган пайгамбарыбыздын аманаты. Алла Тааланын айткан аяты. Өзү мен эчтекени кошкон жокмун. Эч кимде кек жок, эч кимде талаш жок, эч кимдин приказы жок. Бүгүнкү күндө тема өзүнө өзү кол салуу деген тема эле. Өзүнө өзү кол салуу деген тема же жиңирип кеткенден болушу мүмкүн, же мындай бандитский жашоо бир аз кысым көрсөткөндө болушу мүмкүн. Ошонун алдын алып биринчи темага кирип койдук. Алла Таала баарыбызга туура түшүнүк берген болмосун, баарыбыздын үйлөрүбүзгө тынччылык жана береке берген болсун.